Ызгаардуу борондо жарык дүйнөгө келген Усманды азыр үй бүлөсү аман эсен колдоруна алып кубанышууда. Апасы наристени каттамдын жоктугунан төрөтүүнө жетпей, айылдык фаптан төрөгөн. Ошентсе да эне баланын абалы жакшы. Бул келин деле ошо борон күнү аябай борондо киши көрүнбөйт, даже жол жок. Эптеп чанага салып алып келип анан төрөттүм, жакшы. Жакшы, Аллах каалда жакшы. 4 күн жатты, чыгардым. Апаргандан эле ошол эметип алдык, өзү жакшы баары. Карашты жакшы, жылуу, жанынан киши чыккан жак 3 күн жатты. Чыгарып кетели десе болбогочту, бир эртеси элечи. Анан борон тигип алган энемди. Жок, жылуу жакшы, баары жакшы болду. Шүгүр, баары жакшы. Алла разы болсун. Айта кетсек, Айыл Борбор калаадан 70 чакырым алыстыкта жайгашат. Аймакта кыш катаал болуп, бийик тоолуу жайлоолорго жакын өрөөндөрдөн тынбай 6 күн жааган кар борон айрыкча алыскы жыргалаң айылдарында сезилип, жолдор жабылып, үйдөй күрткүлөр чогулган. Катаал шартка көнүп калган жергиликтүүлөр бул жагдайды жеңил кабыл алышты. Анан эми Кудай буйрса бул күндөрдө эле өтө жаркыраган жаз келет, өлбөгөн жанга жаз келет дегендей, жазында бул каардын пайдасын бүтүндөй Кыргызстан көрөт деген ишеничтебиз да. Эми бизде каар көп болсо, силерде суу көп болот дегендей. Эми Кудай буйрса бул күндөрдө өтөт, сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен алсак бул каар деле эми апакай болгону менен актын эмеси, тилеги, белгиси жакшы. Кудай буйрса бул күндөрдө өтөт. Облустагы чек арага жакын кыштактардагы мектепте билим берүү үзгүлтүккө учураган жок. Ал эми жол жабылып, барууга мүмкүнчүлүгү жокторго онлайн үй тапшырмалары берилип жатты. Учурда аба ырайына байланыштуу окуучулар аралыктан окушууда. Мугалимдер эми мугалим деген мугалим да, мугалимдерди балдар, окуучулар күтүп атат мектепте. Ушул ар кандай аба ырайынын ар кандай шарттарына карабастан биздин мугалимдер мектепке өз жумушуна тыккан, жоопкерчиликтүү мамиле кылат. Азыр айылдарга кеткен жолдор кар күрткүлөрдөн түрттүрүлүп ачылды. Ан үчүн атайын техникалар тартылып, жолчулар күнү түнү иштешти. Ак Суудагы Каракол Эңилчек унаа жолундагы чоң ашуусу да көчкүдөн тазаланууда. Ошондой эле айылдарды бириктирүүчү каттамдарда инерттик материалдарды себүү иштери байма-бай жүргүзүлдү. Азыркы учурда эң көйгөй маселе бизде чоң ашуу болуп атат. Азыркы учурда 85-чакырымга чейин Каракол Эңилчек жолунун 85-чакырымга чейин жолду ачтык. Ар жагы ачылбай аткан себеби көчкүлөр көп болгондугуна байланыштуу, аба ырайы мүмкүндүк бербей атат иштегенге. Себеби туман басып атат. Тоо бетиндеги түшүп жаткан көчкүлөр көрүнбөй, биздин механизаторлор кичине коопту жаратып атат да, ошого байланыштуу азыр кичине токоп турабыз. Мына аба ырайы ачылды, Кудай буйрса иштеген улантабыз. Чек арага жакын Түп Кеген жолунда да катуу бороон болуп, 39-чакырымдан 70-чакырымга чейинки каттамдарда унаалардын кыймылы токтогон. Азыр бул жолдор ачылып, жолдор кеңейтилди. Мына бүгүн буйрса күн ачылды. Жолдордун баарын кардан тазалап, акыркы мына Сардөөнүн күмбөзүнүн жанын, Аралдын күмбөзүнүн жанын, Токтоян айылынын кире бериштери ушул жолдору бүгүнкү күнгө тазаланып атат. Калган жолдорубуздун баары бүгүнкү күнгө чейин тазалап бүттүк. Болгон техникаларыбыздын баары иштеди. Кар Жетөгүз районуна да калың түштү. Барскон Акшыйрак жолунун айрым чакырымдарында кар көчкүсүнүн түшүүсүнүн ыктымалдуулугу болгон. Азыр жабылган каттамдарда кардан тазалоо иштери бүтүп калды. Жетөгүз району боюнча сөөк ашуусу да бул моюну аябай узун. Биякта да ошол борон чапкан болгондуктан баягы иштеген ишибизди кайрылап шамал үйлөп жаап салып атат. Кичине баягы кыйынчылыктар болуп атат бул жакта да. Проезд ачып атабыз, бирок баары шамал үйлөп салып атат. Эл аралык маанидеги балыкчы Ананев Каракол, балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолдору да тейленди. Каттамдар тазаланып, инерттик материалдарды чачуу иштери аткарылган. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.